Арбаңыздар урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн журналист, теле баруучу Айгерим Акылбекова менен маектешебиз. Саламатсызбы, Айгерим? Саламатсызбы, Айгерим. Адам үй бүлө кургандан кийин өзгөрөт деп койт экен, айрыкча аял заты эне болгондон кийин. Сиз кандай өзгөрдүңүз? Өзгөрүүлөр бар, албетте. Башкысында ушул 2 жылдан бери мен эл алдына ушинтип чыгып маектеше элекем, интервьюда бере элем. Анан буга дагы себеп ошо мен турмуш курганым, балалуу болгонум да болду. Жумушума дагы ушул аралыкта бир аз оолагыраак болдум. Баягы болгон күч аракетимди жумушка да жумшай албай, биресе ошо кызыма үй бүлөмө үлгүрбөй жаттым деп айтсам болот. Эгер буга чейин Айгерим Азаттык плюс алып баргандай ачык айрым күлкүсү тыйылбаган, бир мүнөзү дагы ошондой бир жеңил мүнөздөрүк кыз болсо, азыр бир аз эми толугу менен олуттуу болбосом да бир аз сабырдуураак болгонго, бир аз эмоцияны тыйганга, жыйганга үйрөндүм деп айтсам болот. Үй бүлө курганда дагы бир турмуштун оош кыйышын да көрүп калдым дегендей, анан кызды болгонум бул таптакыр башкача сезимдерди алып келди. Негизи эле бул мындай энелик тууралуу өзгөчө ушул Instagram баракчамда дагы ушул апаларга, кыз келиндерге болгон бир блогторду, кеп кеңештер жазып келем. Анан анда деле ушул менин окурмандарым менен ачык айрым болгонго аракет кылам. Себеби бизде энелик сезимди абдан идеалдаштырып ишкен да. Сен ушул кош бойлуу кезиңде эле дароо эле бала түйүлдүктө пайда болгондо деле дароо сенде энелик сезим пайда болуп, анан күйүп пушуп, мына бул менин кызым же балам деп бир мындай мээрим пайда болот дегенде, анан же баягы глянц гезит журналдарындай идеалдуу эне анан баланын эмизип аткан бир образын чагылдырып коюшат да. Анан мен өзүм бала болгондо бул нерсе таптакыр башкача экенин түшүндүм. Кээде таң каласың, кээде кыйналасың, кээде ыйлактайсың, кээде депрессия болосуң төрөттөн кийин, мунун баары бар экен да. Анан түгүл мен ушу энелик сезимим дагы бир аз кечирээк койгонсо керек. Ошол кызым ушу 3,5 ай болгондо биринчи ооруп калып биз ооруканага чогуу түшкөндө, ошондо гана мындай балага болгон ушул кичинекей түйүнчүк, ушул кичинекей бир инсан бул мен анын жоопкерчиликтүү экенимди түшүндүм да ага. Мен анын ушул адамга мен өмүр бою жоопкерчиликтүү экен, бул мен ушул адамды коргошум керек экен. Ошондо балким баягы энелик инстинкт пайда болду окшойт да. Анан башкалардай дароо төрөлгөндө эле ушул менин кызым деген күйүп пушкан сезим болгон жок. Ошентсе дагы бала тарбиялоо, эне болуу жөнүндө көп ойлоном, балким ашыкча көп ойлонуп турмун. Өзгөчө ошо улуулар менен, апамдар менен кээде талашып калабыз. Башкалардын айткан сөздөрүн дагы укканга аракет кылам. Китептерди окуганда, бир психологиялык бир атайын ушул методикаларды, бала тарбиялоо боюнча ыкмаларды окуганда дагы мен өзүмө ушундай таянак чыгардым. Жеке мен өзүм бул бала, бул адам, жеке бир өзүнчө бөлөк инсан, адам. Мен андан эч качан талап кыла албайм. Ал мага милдеттүү да эмес. Бирок мен ушул адамга жоопкерчиликтүүмүн. Ушул адамга мен өмүр бою багыт берип, коргоочу болгонго даярмын деген бир сезим. Ушундай бир кызым менин мотиваторум. Эң башкысы ушундай бир өзгөрүүлөр пайда болду деп айтсам болот. Биздин апаларыбызды, энелерибизди аял киши күйөөсүнөн башы ийиши керек деп тарбиялаган. Анан биз, сиз кыздарыбызды, келечекте карындаштарыбызды кандай тарбиялашыбыз керек? Сиздин оюңуз? Мен бирөөлөргө акыл үйрөткөндөн алысмын, мындай тарбиялаш керек деп. Мен жеке өзүмдүн позициям бар бул жагынан алганда. Мен өзүм кызымды эркин тарбиялагым келет, эркин коомдо, өз укугун, өз күчүнө ишенген, өз билимге умтулган, өзүн өзү өстүргөн, өз ою бар, анан анын укугун тепсилебеген коомдо тарбиялагым келет. Мен ошого болушунча кызыктармын. Мен өз ишимде дагы дайыма аялдар, балдар маселесине арналган темаларды чагылдырып, ошол темалар мага өзгөчө жакын дагы. Анан мен жеке ушул кызым үчүн мен ушундай тарбия бергим келет. Эми азыр балким сиз феминизм кыймылы туурасында дагы айткыңыз келсе керек. Себеби чын эле биз ушул тапта аялдар укугу деген маселе, же болбосо аялдардын маселеси аябай бир агрессивдүү коомдон кабыл алынып жатат. Буга ушул феминисттик кыймылдар же болбосо феминизм боюнча акыркы бир окуялар да себеп болушу мүмкүн. Мен өзүм мага да көп суроо беришет. Мен өзүм жеке феминист эмесмин. Себеп дегенде буга дагы мындай бир болушунча бир тарбия, билим, тажрыйба керек. Бирок мен аялдардын укугун коргогон аялдардын катарын толуктагым келет. Болушунча өзүмдү ушул позицияда кармагым келет. Анткени мен күн алыс ошолорду көрөм. Мен күн алыс укугу тепсирген, мен күн алыс зордук зомбулукка кабылган
аялдарды кезиктирем. Мен жумушумда аларды мен көрбөй койгонго болбойт, себеп дегенде мен күнүгө сиз экөөбүз бет маңдай отурганда мен да алар менен сүйлөшөм дегенде. Анан ушундай бир кайгылуу, бир аянычтуу статистикаларга күбө болом. Аларды көрүп туруп мен бизде бул жаатында маселе жок, проблема жок деп кантип айтамын? Себеби мынакей, канча биз мына жыл сайын биз мисалы аялдар абагына баратабыз. Ал жерде деле биздин укук коргоочуларыбыз деле мен айтсам, мен сөзүмө кошулса керек, көпчүлүк пайызы басым бөлүгү бул күйөөсүн өлтүргөн аялдар. Бул ошол зордук зомбулуктан келип чыккан агрессия. Ошол эле эркектерге дагы, зордук зомбулук көрсөткөн эркекке дагы аял тарбия берген. Сен эркексиң деп кичинекейинен анда коом ошол нерсени талап кылган. Сен деген аялыңды кээде тарбиялап коюшуң керек, анткени сен эркексиң, сен күчтүүсүң, сен ошондо өзүңдүн эркектик мүнөзүңдү, сапатыңды көрсөтө аласың. Сен көчөдө караңгыга чейин жүрсөң болот, сен түнөсөң болот, анткени сен эркексиң. Сенден коом сен аны талап кылбайт. Сага баардык нерселер бир сөз менен сен эркексиң. Аял кишиге талаптар толтура, аял кишиники таптакыр башкача. Сен үйдүн очогун коргошуң керек. Сенин үйүң, сенин ордуң үй. Ошол эле маселен, мынакей сиз билип калдыңыз, ушул феминизм кыймылы деп айтып атабыз, мына 8 мартта чыккан жүрүштө мен чай куйбайм деген транспаранттар тиммеле кызып талкып атышты. Атым менин Facebook'та баракчаңызда жазганыңызды көрүп, мен ушу журналисттер жазып атканда мен аябай ичимен мындай ушунчалык кейидим. Эмне үчүн? Анткени ал жерде мисалы айткан жок да бул баягы биздин түшүнбөстүгүбүз деп ойлойм да. Мен ошол жерден мен өзүм дагы түшүндүм. Ал деген кыздын бул мейкиндиги, бул чай куйгандан сырткары, ашканадан сырткары деген эле нерсе да. Мен айтпайт элем ушуну менен аялдардын баары эшикке чыгып иштеп кетсин, үйдө отурбасын, күйөөсүн укпасын, балдарын карабасын деп. Жок, аял өзүнүн тандоосу менен болсун деген эле мен ойду айткым келет. Эгерде ал үйдө отуруп, кас-катар балдарды төрөп, күйөөсүнө дагы балким өзү баш ийип деген сөздү негизи эле өзүм мындай кабыл алгым келбейт, бирок макул эгерде күйөөсүнүн сөзүн угуп, аны менен жанаша отургусу келсе, эмне үчүн болбосун? Ал анын кабылоосу, ал анын тандоосу. Эгер аял тескерисинче өзүнүн миссиясын жашоодогу, миссиясын, өзүнүн милдетин, же болбосо өзүнүн кабылоосун бир гана ушул үйдөн чектебей, спорттон мейли, башка кесиптен, иштен, карьера жасагандан же башка нерседен көрсүн, эмне үчүн болбосун? Баарыбыз эле аял укугу деп атабыз, бул мырзаларга да, айымдарга деле тиешелүү. Анан укугубузду деле билип, анан милдеттерибизди унутуп калып аткан жокпузбу деген суроо да. Сиздин оюңуз кандай? Мен аял катары мисалы аялдын укугу деп атамбы? Мен ошол кызыма милдеттенме алдым. Мисалы мен ошол жолдошума үй бүлөмө милдеттенме алдым. Бул менин милдетим. Мен ошол ишимде, коомдо алган милдетим бул. Мен ал милдет менен, ошол укук менен милдет эри шаркак жүрүш керек. Ошондо гана бирдей өзгөрүү болот деп эсептейм да. Статистика боюнча акыркы учурда ажырашуулар аябай көп болуп жатат экен. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Кайсы бир нерсе үчүн так кесе ажырашуулду деп айтуудан алысмын. Албетте биз мисалы материалдарыбызда күн алыс эле жазып атабыз, бул социалдык маселелер, бул жана мүнөздөрдүн келишпестиги, жаштардын балким эркектердин жоопкерчиликтен качкандыгы, аял кишинин чыдамкай болбогондугу, ошол эле экономикалык маселелер, ошол эле миграция, ошол эле келин кайнене маселеси, кайын журт маселеси деп биз күн алыс айтабыз да. Анан мунун баары албетте кайсы бир деңгээлде ажырашууга таасир бериши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда мунун баарын азыр мага шылдап койгондор да болушу мүмкүн видеону көргөндөн кийин. Мен өзүм жеке жашоом туурасында бир учка кеп айтып өтөйүн. Ушуну менен мен жеке жашоом жөнүндө акыркы интервьюм болсун, акыркы сөз айтканым болсун. Анткени так кесе мен бир нерсе деп ачык айткандан алысмын. Менин окурманым, менин видеодо болобу менин көрүүчүм, менин ишимди багаласа, менин ишимди көрсө, ошол боюнча сөз кылса, суроолорду берсе деп каалайт элем. Жеке жашоомдун баары артка өтсө деп эсептейт элем. Бирок ошого карабай, биз ушул эркин экөөбүздүн эл алдында адамдар болгон үчүн дагы деле мындай суроолор күн алыс келе берет. Ар кандай суроолор келип турат. Анан убагы келгенде бул суроолорду тыйылып, биз балким эгерде ушунчалык эле жооп керек болсо айтышыбыз мүмкүн. Азыр айтат элем, бизде баары жакшы. Анын жашоосунда, менин жашоомдо да баары жакшы. Мен жеке жашоодо абдан бактылуумун. Жан дүйнөмдө да тынчтык. Кыскасы мен өзүм каалаган жашоомдо жашап жатам деп айта алам да. Баарыбыз эле бүгүнкү күндө аябай
эркиндик деп атабыз. Мен эркин жашагым келет, эркин өлкөдө жашагым келет, эркин болгум келет деп азыр Эркин деген сөз аябай көп чыгат. ой көп болот да ошол эркин болгусу келет да, анан деги эле сиздин оюңузча эркиндик эмне? Эркин тандоо, эркин жашоо деп атпайлы, бул мен үчүн чектен тышкаркы жашоо, стереотиптерден тышкаркы жашоо. Мунун баары баягы жөн эле жерден келип калган жок да. Мен өзүм дагы өз тажрыйбамдан дагы көрдүм. Ошол эле маалда мен ошол жумуштагы тажрыйбамдан дагы көрүп, мен өзгөчө кыргыз коомунда менталитетибизге байланыштуу аял кишиге чектөөлөр көп экенине мындай ынандым да. Мени бул нерсе аябай капалаган. Ошол сезимдерден кийин балким мен ошо эркиндикти каалаганым ошол. Эркиндик дегенде баягы мен бир тордун ичине отуруп алып эле сыртка чыгам деген эмес. Бул эркин тандоо. Мен ошол мен жеке жашоомдо да балким мен кээде жөн эле чын эле мындай сыртта бир жерде жүргүм келет да. Мисалы өзүм каалагандай же баскым келет, маселен антип аздароо клубтарда деп айтат. Эми бул болгон эле бир мисал болду. Ошол эле балким мен аял кишиге мындай балким мен сыяктуу балким аялдар деле саясатта өз ордун тапкысы келет. Эркектер менен тең талаш, эркектер машыккан спорттун түрүндө өз ордун тапкысы келет. Биз үчүн бизге жат көрүнгөн кесиптерди өз ордубузду тапкыбыз келет. Мисалы улам катарынан 9 ай сайын төрөбөй кээде алмак иштеп анан төрөгүбүз келет. Мисалы ушунун баары биз үчүн эркиндик. Бизге чектөө бербегиле деген нерсе да. Анан эркиндик деген сөздү дагы булар айрымдар мындай аябай мен таң калам да, кээде биздин ошол комментарийлерди окуп алып чын эле адамдар түшүнбөй жатабы же тамашалап ойноп атабы деп мындай өтө эле чукул, анан өтө эле бир жалпак тилде жалпак кабыл алышат да. Эркиндикти силер дароо сыртка чыгып эс алгысы келет, же болбосо баскысы келет, же баш ийгиси келбейт деген сөз мен үчүн бул мындай такыр дал келбей турган сөз. Эмне үчүн баш ийип биз бирибизден көз каранды болбошубуз керек, биз бирибизге жөлөк таяк болушубуз керек, биз бирибизге колдоо беришибиз керек да. Анан бирөөгө баш ийүү деген сөз, бирөөдөн көз каранды болуу, бирөөнүн бактысы да ошондой адамдан көз каранды болуу деген сөз менин түшүнүгүмө такыр дал келбейт. Балким мен көпчүлүктүн түшүнүгүнө дал келбеген нерсени айтып жаткандыр. Сиздин да кызыңыз бар, анан сиздин кызыңыз да сиз ойлогондой көз карашта жашагысы келбей, мындай апа мен ушул жакта жашагым келет же окугум келет, мен ушул жактан билим алгым келет, ушундай жүргүм келет дегендей. Ушундай кез мен апа мен эми окугум келет да. Мен элести башка ата энелердей эле болуп ойлоп аткам, биринчи балетке берсемби, гимнастикага берсемби деп. Кызымдын баягы ою мындай бою түптөлүшүнө кыз кишиге да баягы мындай сумсай бир мындай суктанарлык бир келбетке ээ болот эле деп, анан кайра ойлонуп туруп ойлоп калам, кээде балким ал күрөшөм деп чыксачы, мисалы да. Күрөшөм деп чыгып. Эрежесиз урушка чыгам деп чыкса, Шевченкодай болот. Жо, эмне үчүн болбосун да. Билем азыр эле кыйын болуп атам, мүмкүн анда да сүйлөшөбүз. Бирок чын эле мен талап кылбаганга үйрөнүшүм керек деп мен өзүм азыр ошол нерсеге алып келип атам. Азыртан өзүм тарбиялап атам, кызым кичинекей. Азыртан анын келечегине ойлонуп, өзгөчө кыз кичинекей аябай оор экен. Эгерде балким эркек бала болсо дагы, бул эркек бала да деп. Эфирде маектен сырткары чоң жаңылыгым бар деп калдыңыз. Бул жумушка байланыштуубу же акыркы суроо болсун, же жеке жашоого байланыштуу жаңылыкпы? Жеке жашоомо да байланыштуу, жумушума байланыштуу да жаңылыктарым көп. Аябай жакшы жаңылыктар. Аны десертке калтырып туралы. Аны кийинкиде сиз экөөбүз дагы кезигели. Десертке коюп туралы. Ооба, аны сөзсүз балким Instagram акмалап турган. Дагы балким алып туруп коем. Албетте муну тамаша. Анан көп жазышат, көп чалышат. Мен ден соолугумду сурап жазгандар да аябай көп болот. Жардам берем дегендер да көп болот. Менде баары жакшы. Кудайга шүгүр. Менде баары мен ойлогондон да жакшы. Ар дайым жакшы боло берсин. Ишиңизге ийгилик, элес айды өткөнүз. Рахмат.